Жалал Абад шаарында темир эритүүчү меш жарылып, жабыркагандардын абалы оор бойдон калууда. Мындай маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Жарылуудан жабыркаган 3 адам жандандыруу бөлүмүндө дарыланууда. Алар 80-90% денесинен күйүк алган. Андан сырткары дагы 4 адам амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы Минкисин темир заводунун аймагында темир эритүүчү меш жарылган. Оор абалдагы бейтаптардын тизмеси 1993 жылы туулган К.С. аттуу Кыргыз Республикасынын жараны, 1991 жылы туулган Б.А. аттуу Кыргыз Республикасынын жараны, 1996 жылы туулган А. аттуу Кыргыз Республикасынын жараны. Ал эми жеңил күйүк алгандардын тизмеси 2004 жылы туулган Ж. аттуу Кыргыз Республикасынын жараны, 1991 жылы туулган Р.С. аттуу жаран, Өзбекстан Республикасынын жараны, 1973 жылы туулган Ш.З. аттуу Кытай Республикасынын жараны, 1993 жылы туулган Л.Х. аттуу Кытай Республикасынын жараны.